2025-жылы дүйнөлүк ички дүңөнүм аялдардын эсебинен 8%га өсүшү мүмкүн. Бул боюнча McKinsey аналитикалык компаниясынын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында айтылат. Уштапта жакынкы чыгыш жана түштүк Азия өлкөлөрүнүн ички дүңөнүнүн 20%ын гана аялдар камсыздайт. Ал эми Түндүк Америка континентинде болсо бул көрсөткүч 40%га жакындайт. Кыргызстан боюнча мындай статистика жок. Расмий органдардын маалыматы боюнча өлкөдөгү 92 000 жумушсуздун 52%ын аялдар түзөт. Ал эми глобалдуу масштабта аялдар арасындагы жумушсуздуктун негизги себеби катары гендердик теңсиздик көрсөтүлөт. Аялдар акы төлөнбөгөн иштин 75%ын аткарат. Бул балдарды ата-энесин кароо, үй тиричилик жумуштары жана башка. Аналитиктердин эсеби боюнча, эгер аялдардын мындай жумуштар үчүн акча төлөнө турган болсо, анын 1 жылдык баасы $10 триллион же дүйнөлүк ички дүңөнүмдүн 13%ын түзмөк. Ал эми аялдардын укугун коргоон уюмдардын иликтөөлөрүнө караганда, Кыргызстанда дал ушул үй иши менен алек болгон аялдар күйөөсү, үй бүлө мүчөлөрү тарабынан көбүрөөк зордук-зомбулукка кабылышат. Кептин баары аялдардын күйөөсүнөн болгон экономикалык көз карандылыгында. Бул категориядагы аялдар ажырашуу маалында үй мүлккө ээлик кыла албайт, ал турсун балдарына алимент ала албай калышат. Патриархалдык коомдо жерге, мүлккө болгон укук көп учурда эркектерге берилип, үй бүлөлүк жалпы мүлк аялдарга катталбайт. Бул аялдын социалдык экономикалык абалына түздөн түз таасир этет. Айрыкча айыл жериндеги аялдардын күйөөсүнөн болгон экономикалык көз карандылыгы күчтүү. Анткени көпчүлүк аялдардын иши чарбачылык менен гана байланышып, мезгилдик мүнөздө. Анан калса аялдар өз укуктарын биле бербейт. Дал ушул категориядагы аялдар үй бүлөдөгү зордук-зомбулукка көп учурайт. Аял эми иштебесе, ал таптакыр оозун ачып отурган жок да. Ал балдарды тарбиялады, үй оокатты жазады, аны эсептеген киши жок. Анан кийин жанагы күйөөсү жакшы карьера жазады. Келин кетем десе, айтат, төгөрөгүң 4 бурч кете бер. Балдарыңа да жардам бербейм. Социологиялык иликтөөлөргө караганда 100 аялдын ичинен 83-ü күйөөсү көрсөткөн ар кандай зордук-зомбулукка чыдап жашоого аргасыз. Аялдардын 29%-ы психологиялык зомбулук, урууга, коркутууга туш болот. Турмушка чыккан аялдардын 4-төн 1-и өз эркине каршы күйөөгө тийип, анын ичинен ар бир 4-үнчүсү акырында ажырашып кеткен. Ажырашуу бул өзүнчө бир талуулуу тема. Кээде эркек менен аял расмий түрдө үйлөнүшпөй эле жөн гана нике кыйып коюшат. Бирок көптөр шариятта жазылган эрежелерди дагы эске албайт. Ажырашып кетсе, аял эч нерсе талап кыла албайт, анткени никенин расмий далилдөөсү жок. Бирок расмий документ дагы ар дайым эле жардам бере албайт. Канчалаган аялдар ажырашуудан кийин алименттерди ала албай жүрүшөт. Никаких проблем нету в том плане, если ребенок получил свидетельство о рождении, в графе которое указан отцом. Эгер баланын куәлүгүндө атасы жазылган болсо, эч кандай маселе жок. Бул расмий документ. Жана аны менен сот департаментке барып алимент төлөтүүгө болот. Эгер ал атасы деп көрсөтүлгөн эмес болсо, анда аны далилдөө процедурасы бар. Ал процедура бир аз убакыт алат. Атайын документтерди жана куәлөрдү чогултуу керек. Бирок бул дале чечилүүчү маселе. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча, Кыргызстанда 2013-жылы алимент төлөтүп алуу боюнча 5000ден ашуун арыздар түшкөн. 2014-жылы 6000ден ашкан. Ал эми 2015-жылдын биринчи жарымында эле арыздардын саны 6500ден ашкан. Ажырашып кеткен эркектердин 60%-ы алименттерин төлөбөйт. 1,5 миңдей киши алименттерди төлөбөгөн үчүн изделүүдө. И единственный из этого выход, мы даем совет, чтобы все-таки люди не опускали руки. Мындай шартта кол шилтеп койбой, сөзсүз сотко кайрылуу керек. Албетте сот деле ошол замат өндүрүп бере койбойт. Убакыт өтө берет. Бирок убакыттын өтүшү менен алименттин суммасы дагы топтолот. Андыктан сөзсүз сотко кайрылуу керек. Эгер баланын атасы ишсиз болсо, бул проблема эмес. Ушул жылдын июль айында үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизилип, ишсиз ата-энелерден дагы алимент өндүрүү мүмкүнчүлүгү жазылган. Алименттин суммасы болсо жоопкердин акыркы айлыгына жараша эсептелет.